Кыргызстандын өндүрүп жаткан электр энергиясы 300 мегаваттка чейин азаюуда. Анткени Токтогул ГЭСинин жана Үчкоргон ГЭСинин бирден агрегаты реконструкцияга берилип жатат. Келишим боюнча Токтогулдун бир агрегаты 20 февралда токтотулушу керек болчу. Бирок күндүн сууктугунан улам 2 апта кеч берилип жатканын энергетика министри билдирди. 4 агрегат иштейт. Ошонун бирөө азыр токтойт. Бирөө 250 мегаватт берип атат азырчы. Ошол 250 мегаватт жок болот. Үчкоргон деген ГЭСибиз бар. Эң эски ГЭСтердин бири. Ошонун дагы бир агрегатын дагы ошол 5 мартта аны да бошотуп берип атабыз. Ошонун бир агрегатын берип атабыз. Ошондо ал жерден 45 мегаватт кубаттуулукту жоготуп атабыз. Ошону менен 250 мегаватт эмеден жоготсок, тияктан 45, ошондо 300 мегаватты биз бүгүнкү күндө кубаттуулук Кыргыз энергетикасы 300 мегаваттка электр энергиясын аз камсыздайт. Аталган 2 ГЭС тең өткөн кылымда ишке берилген. Андан бери калкка үзгүлтүксүз кызмат кылып, жабдуулары эскирген, жыртык тешигин жамап жазгап, утурумдук ремонт иштери жүргүзүлүп келген. Токтогул ГЭСинин 2 агрегаты толук алмаштырылып, быйыл 3-чү агрегаты реконструкцияланат. Натыйжада ар бирине 60 мегаваттан кубаттуулук кошулуп жатат. Ар бир генератордун кубаттуулугу 300 мегаватт болсо, ошого дагы 60 мегаватт кошулуп атат да. Реконструкциядан кейін, мисалы 4 генераторды реконструкциялап бүткөндөн кейін 60-тан 4 генератор 240 мегаватт пайда болот дагы. Жана Шамалды сай гидроэлектростанциябыздын кубаттуулугу 240 мегаватта бир чоң электр станция курганга барабар болот да. ГЭСтерди реконструкциялоо зарыл дешет энергетиктер. Кышта жарыксыз калбаш үчүн камылганы жаздан тарта көрүү кажет. Болбосо келерки кышта көйгөйлөр жаралышы ыктымал. Ал эми учурдагы энергетика системасында реконструкциядан улам жаралган электр энергиясынын тартыштыгы убактылуу. Утренний максимум деп коет, эртең менен час пик, кечки максимумда электр энергия жетпей калат да ошол убакта. Ошону биз кошуна мамлекеттен алып аткан убакта да жетпейт да, анткени алардан жана 3 миллиардты күнүгө алып атпайлыбы? Бирок өзүбүздүн внутренний потребление айтып атпайм, генерациябыз 3100 болот, ошонун 300 мегаватты жок болду. Ошол убакта биз элди суранып атабыз. Эми ошол убакта экономдогула деп. Бул эми мындайча айтканда Кыргызстан мамлекети 3000 мегаваттын тегерегинде колдонсо электр энергия болгону 300 мегаватт, бул 10% 10% Кыргызстан эли 1,5 миллион биздин абонентибиз болсо, ошонун 150 миңин биз суранып атабыз. Ошол силер ушул суук күндөрү кичине 1-2 күн чыдап койгула. Энергетиктер электр жарыгын үнөмдүү колдонууга жана бир учурда бир нече электр шаймандарын күйгүзбөөгө чакырат. Ал эми орозо маалында үзгүлтүксүз жарык берүүгө аракет көрүлөт. Күн жылыган сайын электр энергиясынын керектөө азая баштайт. Маселен, кечээки күнгө салыштырмалуу бүгүн 80 мегаваттка аз керектөө болгон. 11-инен баштап погоданы карасаңар, прогноз погоданы. Күндүз 16, түнчүндө 6, плюс 6 градус болот экен. Эгерде биз азыр жана мен айтып атпаймынбы, 2700 мегаваттын тегерегинде колдонуп түшүп калса, биз анда эч кандай өчүрбөйбүз. Аны өчүрүп биз өчүрбөгөн биздин дагы энергетиктер кызыктарбыз. Кыргызстанда 80% электр энергияны гидроэлектр станциялар иштеп чыгарат. Анын кубаттуусу Токтогул ГЭСи болуп саналат. Уштапта Токтогулдун суу сактагычында суунун деңгээли төмөндөп 7,6 миллиард куб метрди түзүүдө. Бул жаратылышта болуп турган, боло бере турган, дагы боло бере турган кубулушта эгерде суунун көлөмү бүгүнкү күндө 6,5 миллиард куб метрге жетсе, бул электр станция иштегенге болбой турган деңгээл. Муну мёртвая зона деп коет. Бул деңгээлге, бул жана техникалык көрсөткүчтөр боюнча бул деңгээлге жеткирбеш керек. Бул деген абдан кооптуу да. Ошондуктан бүгүнкү күндө энергетиктердин жетекчилиги, жалпы энергетиктердин сабаттуулугу менен күчүн жумшап ушул деңгээлге жеткирбеш үчүн жандардын үрүп иштеп жатышат. 1 апрелге карата 7 миллиард куб метр суу менен чыгуу көздөлүп жатканын энергетика министри билдирди. Эске сала кетсек, өлкөнүн гидроэнергетикалык потенциалы жылына 142 миллиард киловатт-саат электр кубатын алууга жетет. Бирок бул дарамет толук өздөштүрүлбөй, болгону 13% гана пайдаланылат. Жазгүл Сейдахматова, Бекзат Машрапов, ЛТР, Бишкек.